Урматтуу ажекелер, эми абдан мындай бир көйгөйдүү маселе. Анткени бул маселени мен көтөрбөсөм, качандыр бир убакытта бир меркели бул маселени көтөрөт. Бул көрүстөндөр боюнчачы, мүрзөлөр боюнча биздин Ош шаарыбыздын тегереги кургом мүрзө экен да. Мынакей шаар боюнча 49 көрүстөн бар экен. Анын ичинен бир көрүстөн христиан, 13 мусулман көрүстөнү толук бойдон жабылган. Азыркы учурда 35 көрүстөн иштейт экен. Жалпы аянты Ош шаарынын тегерегинде 200 гектар. 200 гектар жерди биздин көрүстөндөр ээлеп турат. Да туура мурда Ош шаар кичинерээк болгон, азыркы көрүстөндө турган жер пригород болгон да, шаардын чекеси болгон. Жылдан жылга эл көбөйүп атат. Мындан 10 жыл, 15 жыл мурда Ош шаарында 300 000 калк болсо, азыр 500 000 болду. Дагы 10 жылда официально 700 болот, официально 1 миллион 200, 1 миллион 300 болот. Азыр шаардын ичиндеги көрүстөндөрдү жапсак, бизден кийинки муундар 25-30 жылдан кийин гана ал мүрзөнү рекультивация кылып жабып, ордуна парк, либо мечит, либо үй курулушу мүмкүн. 25 жылдан кийин. Азыр биз сиздер менен ушу жакын күндөрдө, ушу бир айдын жылдын тегерегинде чечим кабыл алып, шаардын ичиндеги көрүстөндөр жабылсын деп чечим чыгарсак, 25-жылы, 2050-2055 жылы ана ушу бизден азыркы койгон тапшырмабыз аткарыла баштайт да. Биз 25 жыл мурдагы келечектеги ишти жасап атабыз. Азыр биз күндөн күнгө майыттар коюлса, ал 25 жыл, 26, 27, 28 болуп пока толмоюнча мүрзө, ал качан толот белгисиз, 5 жыл, 10 жылдын ичинде. То есть бул маселе 2070-2080 жыл өтүп кетет дагы, Оштун тегерегинде жер калбай калып атат. Мүрзөлөрдүн жабылып, азыркы шаардын ичиндеги мүрзөлөр жабылып, шаардын сыртына көчүрүшү бул Ош шаарынын келечеги деп мен эсептейм да. Мазар деген нерсе убакыт саат келип 40 жыл, 25 жыл канча жабылгандан кийин, бир убактар келгенден кийин вакыфка эчертилиш керек ал. Вакыф деген ушул мечит, медресе, мындайча бир жамаат, элдин пайдасына, баягындай бирөөнүн эмес, жалпы элдин пайдасына кызмат кыла турган нерсеге иштетилиш керек экен да бул. Анан жанагынтип эле кайра жаңылап бирөө кое берсе, ал болбойт. Экинчи дагы мындай бир жат көрүнүш бар. Мына жактарда бир территория гана ушу бизди кабырстанга коет да. Мисалы үчүн бир территория, бир кабырстанга коюп, башка жакта койдурбайт. Анысы башка, ал деген нерсе болбойт да. Биздин ынтымакчылыгыбыз, бул жерде мамлекеттин бардыгы бир кылып аткан иштердин максат не болот? Максат ушу биздин улутубузга, уруубузга карабай биз бир болушубуз керек да. Дүйнөдө дагы, акыретте дагы. Ошон үчүн бир берилген жерге бардыгы ушул жерге барып коюшуну биз баардыгыбыз каалайбыз. Ол бөлүнбөй, бул мына болбой, бул бизде мындай территория бар дебестен. Ошого карап туруп, биз бере турган фатвалар бул жер дайын, жанагы СЭС менен сүйлөшүп туруп, биздин жер кыртышты специалист СЭС экен. Бизде диний жактан караганда ошол дене калбай, сөөгү калбай кала турган деңгээлге жеткенден кийин жабыш керек дагы. Башка жана айтылган жерге бардыгын элдин да башын бириктирип бир жерге көрсөтүш керек. Шарият боюнча жол берет ажеке. Шарият жол берет. 25-30 жылдан кийин рекультивация кылып, ордуна мечит, медресе, бак тиксе болот. Болот экен. Жана чачпа, сөкпө калбай кала турган деңгээлде, сез боло турган болсо, жылын булар айтат экен да. Андан кийин ошол жерге вакыф кылганга бардык китептерде турат, вакыф болот деп. Бир көрүстанды, мисалы, бир айыл гана коюш керек экен да. Алар башка жактан алып барып кое турган болсоң, тополоң кылышат. Неге башка жактан алып келип атасың? Биз өзүбүздүн элибизди, өзүбүздүн мына айылды гана коебуз деп туруп, ошондой уруш жаңжал болгон учурлар болуп келатат азыркы учурда деле. Эгерде ушунун бардыгын
шаардагы көрүстөндөрдүн баардыгын сыртка чыгара турган болсок, баягы жаңы ачылган 13 көрүстөнгө 13 гектар көрүстөнгө дагы кошумча жер аянт алыш керек да. Бар экен го, иш жагында жер бар экен. Бар. Дагы кошумча көбүрөөк жер алыш керек да. Эгерде шаардын баардыгын чекеге чыгара турган болсо. Жабылгандан кийин 30 жылдан кийин пайдаланууга берилет бул мыйзам, жол берилет да пайдаланууга. Анан жанагы сөз болуп кетти. Пайдаланууга, то есть Рекультивацияга жол берилет. Мыйзамда жазылган, так дана жазылган да. Анан дагы мен айтпай кеттирмин, жана башка объектилерди курууга, жанагы биз айтып атасыздар, жана биз жашылдандыруу, же болбосо бир тарыхый бир музей, же болбосо мечиттерге уруксат берилет. А башка объектилерди курууга такыр мыйзам жол бербейт. Башка имараттарды курууга тыюу салынат. Мурзөнүн үстүнө. Мурзөнүн үстүнө башка объектилерди. Только музей тарыхый объектилерди же болбосо жашылдандыруу. Мечитке жол берилет. Мыйзамда так жазылып турат.